Ошондуктан көпчүлүк жерлерде biz adamlarga aytıp oturabız, hiç kaçan biröөнүн kemçiligin izlep, biröөгө мындай айтканча, biröөнүн arkasından söz taşıp, gıybat kılıp, biröөнүн ança-munça jamandыгын көрүп алып туруp, elge jar salıp жүргөндөн көрө, andan көрө başkalar üçün жакшы bir mamilede, жакшы pikirde болгонго hareket kılışыбыз керек. Ушул жерде эми сөзүбүздүн аягында bir hikayaga токтолуп коелу. Musa aleyhissalamдын доорунда катар-катары менен канча жыл кургакчылык болуп калат. Кургакчылык болот дагы Musa aleyhissalam Allah Taalага жалдырайт. Ya Rabbil Alamin, эмне кылайын? Кандай таат ибадат кылайын? Өзүңө жагыныш үчүн эмне кылайын? Эмне үчүн кургакчылык болуп атат? Элибиз кыйналып кетти, мал жаныбыз кыйналып кетти, эгиндерибиз кургап атат. Кандай кылайык дегенде ошондо Алла Таала айтат: "Я Муса, адамдардын баардыгын бир жерге топтоп алып туруп, мага таат ибадат кылышсын, дуа кылышсын, намаз окушсын" дейт. Жан жаш үчүн мына эгерде маган ушундай бир дуа кыла турган болсо, таат ибадат кыла турган болсо, жан жаадырып берейин дейт. Ошондо Муса алейхиссалам бүтүн жамаатын чогултуп алып туруп, Алла Таалага таат кылып, ибадат кылып, дуалар кылышат. Карайт, бирок жан жаабай коет. Канча күнгө созулат, бирок жан жаабайт. Алла Таалага мунажат кылып айтат: "Я Rabbil Alamin, уада бердиң эле, эмне үчүн жамгыр болбой атат?" десе, Алла Таала айтат дейт: "Араңарда бир ушундай күнөө иштерди кылып жүрө турган бир адам бар. Ошол адам араңардан чыгып кетсин, мен жамгыр жаадырамын" дейт. Муса алейхиссалам жарыя салат: "Эй адамдар, араңарда ушундай бир күнөө иш кылган адам бар экен. Ушундай иплас иш кылган адам бар экен. Ошол адам билип турасыңар, арабыздан чыгып кетсин, анан Алла Таала бизге жамгыр берет" десе, күтөт дейт, бир да адам чыкпайт дейт. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин жамгыр нөшөрлөп куят дейт. Нөшөрлөп жамгыр жаайт дейт. Анан Муса алейхиссалам таң калат дейт. Жана жамааттын ичинен эч ким чыккан жок эле. Алла Таала жамгыр берди, бул кандай болуп кетти деп Алла Тааладан сурап: "Я Rabbil Alamin, өзүң айттың эле, араңарда бир күнөөкөр адам бар. Ошол күнөөкөр адам чыгып кетсе, жамгыр беремин дедиң эле. Бирок бир да адам чыккан жок. Мунун мааниси эмне?" дейт. Ошондо Алла Таала айтат дейт: "Ошол күнөөкөр адам сен айтарың менен маган жалдырап дуа кыла баштады. Ya Rabbil Alamin, meni şermende kılbaçı, meni el karagan yüzümdü jer karatbaçı, şul adamdardı içinde şermende kılbaçı, sen özün sattar zatsın, sen özün jaşıruuçu күнөөлөрдү jaşıruuçu zatsın. Ya Rabbil Alamin, meni күнөөмдү jaşırgın dedile, men күнөөсүн jaşırıp koydum dagı, jamgırdı berdim" dedi. Ошондо Муса алейхиссалам айтты: "Ya Rabbil Alamin, ошол адамдын атын айтып койчу, кайсыл адам экенин билгизип койчу, мен билейин" dedi. Ошондо Алла Таала айтат дейт: "Э Муса, ал күнөө иш кылып жүргөндө анын күнөөлөрүн мен жашырып жүрдүм эле. Эми бүгүн тообага келсе, мага тооба кылып отурса, анын күнөөсүн мен кантип ачамын" деп айткан экен. Ошондо Алла Таала өзү саттар зат, күнөөлөрдү жашыруучу зат. Ага карабастан, урматтуу мусулмандар, бири-бирибиздин күнөөлөрүбүздү айтып, ушак айтып, гыйбат айтып, элдин арасында ар кандай ушактар таратып жүрөбүз. Ошондой нерселерден абай болгонго аракет кылайлы. Амин. Алла Таала баарыбызга узун өмүр берсин, иман, инсап, тафи, хидаят берсин. Алла Таала өзүнөн корко турган пенделеринен кылсын. Иманыбыз менен алсын. Алла Таала башка бирөөлөрдүн bir kemçiligin izdey turganlar emez, başka biröөлөргө жардам бере тургандардан кылсын. Алла Таала жамандыгыбызды жашыра турган, жакшылыктарыбызды арттыра турган момун мусулмандардан кылсын. Алла Таала ушул жерде отурган баардыгыңыздарга узун өмүр, иман, инсап, тафик, мына окуй турган намазыңыздарды кабыл кылып, ал кылган дуаңыздарды кабыл кылып, Алладан не ниет кылсаңыздар, Аллахым ниет максат мурадыңарга жеткирсин. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.